Мурунку жана азыркы атка минерлердин эркетайлары. Айдар Акаев, Максим Бакиев, Кадыр Атамбаев, Рустам Джапаров, Таймураз Ташиев. Бүгүнкү чыгарылышта бийлик башында тургандардын уулдары тууралуу кеп козгойбуз. Алар эмне менен алек? Саясатка көз артышабы? Аталарынан алдыга оозунуп чыгышабы? Же бутка чалынбай четте иш кылышабы деген суроолорго жооп издейбиз. Кыскасы сиздер менен кайрадан мен Наргиз Айсекова. Салам. Садыр Жапаровдун 4 баласы бар. 3 уул, 1 кыз. Дастан, Рустам, Нурдөлөт жана Жанайым. 2019-жылы Дастан аттуу тунуулу жол кырсыгынан көз жумган. Экинчи баласы Рустам, үйлөнгөн, 1 кыздын атасы. Жакында эле Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев президент Садыр Жапаровдун дал ушул баласы саясатка аралашып, талапкерлер менен жолугушууларды уюштуруп жатканын айтып чыккан. Азыр талапкерлер ар кайсы кофейняларда жолугуп жатышат. Бишкектеги кофе каналардан бир топ талапкерлерди кезиктирүүгө болот. Парламенттик шайлоого барууну каалагандар көп. Партиялардын тизмени аныктоого 1 ай убактысы бар. Ошондой эле 1 мандаттуу округтар бар. Ушундай эле жолугушууларды президенттин баласы Рустам дагы өткөрүп жатат. Мыкты, сонун бала. Бирок атасына терс таасирин тийгизип алышы мүмкүн. Президенттин администрациясы бул билдирүүнү жоопсуз калтырган жок. Президент жакын туугандарын саясатка аралаштырбай, бийик кызматтарга койбостугун билдиришти. Монун баары сен үчүн болду. Сенин айынан болду. Сенин тилиң үчүн болду. Эске салсак, Рустам буга чейин дагы жергиликтүү маалымат каражаттарына чыккан болчу. Өткөн август айында Кыргызстанга мушкер UFC'нин экс-чемпиону Хабиб Нурмагомедов конокко келген эле. Ал өзүнүн Instagram баракчасына чыгарган видеодо Садыр Жапаровдун Рустам жана Камчыбек Ташиевдин Таймураз аттуу уулдары жүргөнүн интернет басылмалары жазып чыгышкан. За этим столом коллега, это что за больной человек? 4 утра. Эми Таймураз Ташиевке дагы токтоло кетпесек болбойт. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу 27 жашта. Үй бүлөлүү, атасынын жолун жолдоп саясатка аралашып жүрөт. Жеке ишкерлик менен дагы алектенет. Анын Томас Ико деген компаниясы бар. 2016-жылы Барпа айыл өкмөтүнүн депутаты. 2020-жылы парламенттик шайлоо маалында Мекенчил саясий партиясынын ишенимдүү өкүлү болгон. Учурда Жалал Абад шаардык кеңеште депутат. Жергиликтүү эл өкүлү катары мэриянын ишин сынга алам деп Кырнетте талкуу жараткан. Иштеге болгон жоксуң. Ошол gün бүгүн болсо көйдө. Сизге дагы не керек болуп коючу? Биринчи вопрос. Не керек? Бардыгы бар болсо, бийлик колуңда болсо, не керек дагы? Мен түшүнбөй атам да силерчи. Тогот коюшту. Милиция менен чыккыла, кафелер боюнча айтып берсеңиз, мен өзүм кафе иштетем. Бир жолу туруп басып келген жоксуң, бир жолу. Ташиевдин дагы бир уулу бар. Аты Темирлан. 2013-жылы автоунаалардын дөңгөлөктөрүн уурдады деп камалып, тосмо арыз жазылгандан кийин кое берилген. Ташиев Тимурлан Камчыбекович. Год рождения? 31.07.95. Уроженец? Кыргызстан. Работаешь, учишься? Учусь. Где? Колледж 100. За что задержан? За подозрение в ворованных колес. Темирлан Ташиев жакында эле сүйүктүүсүнө баш кошту. Камчыбек Ташиев кудаларын Аларча резиденциясында тосуп, үлпөт той өткөргөнүн Темиров Лайв YouTube каналынын журналисттери айтып чыгышкан. 15 августа он поздравляет Тимурлана у себя в Instagram. На фото видно, что он сделал предложение своей будущей супруге. Негизи Кыргызстанда бир үй бүлөдөн бир атка минер чыкса, анын жакындарынан бирөө сөзсүз түрдө анын жолун жолдойт. Мисалга Кубанычбек Конгантиев 2010-жылы Бакиевдин бийлиги кулаганда аyoосуз урт токмоктолгон. Молдомуса Конгантиевдин жакын тууганы. Учурда Кубанычбек Бишкек шаардык кеңештин төрагасы. Атасы Камбаралы Конгантиев убагында башкы прокурор жана Жогорку кеңештин депутаты болгон. Кубанычбек Конгантиев 2020-жылы бийликчил Биримдик партиясы менен шайлоого аттанган болчу. Партия жеңгени менен жыйынтыктары жокко чыгарылган. Атка минер атасынын жолун бир гана уулдары эмес, кыздары дагы улантышат. Мисалга Эльвира Сурабалдиева. Жыргалбек Сурабалдиевдин кызы. Жыргалбек Сурабалдиев Жогорку кеңештин депутаты болгон. 2005-жылы Бишкектин чок ортосунда чак түштү, аны белгисиз кишилер атып кетишкен. Крупный предприниматель и депутат владел, в частности, автомобильным рынком Кудайберген,
и авторынком в Военно-Антонов. Он был расстрелян меньше, чем через 3 месяца после мартовских событий прямо в центре Бишкека неизвестными киллерами. Вместо того, чтобы оставить в покое убитую горем семью, представители власти поступили совершенно иначе. Эльвира Сурабалдиева 2015 жылдан тартып жогорку кеңеште депутат болууга жетишти. Бирок 2020 жылы тополоңдон кийин өкмөткө вице-премьер-министр катары орношуп, көп узабай кызматынан кол жууп калган. Ага чейин Сурабалдиева соцфонддо иштегенге жетишкен. Ошондой эле мурун Кудайберген базарына баш көз болуп турчу. Учурда кыргыз саясатына мурунку президенттин дагы уулдары аралашып жүрүшөт. Тагыраагы Кадыр жана Сейит Атамбаевдер. Бирок алар саясатка аргасыздан катышып жатышканын билдиришкен эле. Эске салсак, Алмазбек Атамбаевдин башкаруу маалында анын уулдары тууралуу саясатта талкуу жок эле. Бирок Атамбаев бийликтен кетип, түрмөгө камалгандан кийин балдары баш көтөрүп, өзүнчө саясий кыймыл түзүштү. Давай, братан, смыда деп. Ийгилик. 2020 жылы ийгиликсиз өткөн парламенттик шайлоодо Атамбаевдин уулдары социал-демократтар деген партия менен саясий өнөктүккө катышкан болчу. Анда партиянын башында бир туугандардын ичинен Сейит Атамбаев турган эле. Бирок парламенттик шайлоодо жарытарлык жыйынтык көрсөтө алышкан эмес. Быйыл Бишкек шаардык кеңештин шайлоосунда социал-демократтар 5 мандат алууга жетишишти. Алардын ичинде Атамбаевдердин кенжеси Кадыр Атамбаев учурда шаардык кеңеште депутат болуп отурат. Атамбаевдерге таандык социал-демократтар партиясы эми келерки парламенттик шайлоого катышуу ниетин дагы билдиришти. А биздин ситуацияда все средства хороши. Азыркы атка минерлердин арасынан премьер-министр Улукбек Марипов дагы жөн үй бүлөдөн чыккан эмес. Анын атасы дагы убагында депутат болгон Асамидин Марипов. Улукбек Марипов кызматтык жолун 97 жылдары дыйканчылык чарбасынан баштап, кийин финансы министрлигине орношуп, ал жерде башкы адиске чейин өсүп, Бакиевдин маалында президенттин аппаратында эмгектенип, Атамбаевдин маалында кеңешчи катары кызматын өтөп, эсеп палатасынын төрагасы болууга жетишип, андан кийин гана өкмөт башчылыкка дайындалган. Повезло. Эми көтөрүлөбүз. Бирок бардык эле атка минерлердин уул кыздары бийликте турганда ийгиликтүү иштей алышпайт. Айрыкча президенттердин бүлөлөрү. Мисалга Айдар Акаев менен Бермет Акаева. Айдар Акаев жогорку окуу жайын чет мамлекеттен бүтүрүп келип, алгач бизнес менен алектенип, кийин саясатка аралаша баштаган. Ал 1998 жылы Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин Алия аттуу кызына үйлөнгөндөн кийин Кыргызстандагы Казкоммерцбанкты жетектеген. Арадан 3 жыл өтпөй 2 жаш ажырым жолго түшүшкөн. Билбейм, ушу үй бүлө деген аябай чоң жоопкерчилик да. Бутка туруп үйлөнүш керек деп ойлойм да. Бирок Айдар Акаев кызматтык жолун токтоткон эмес. Атасынын бийлиги алдында каржы министрине кеңешчи болгон. 2004 жылы Айдар Акаев жана карындашы Бермет Акаева бийликчил Алга Кыргызстан партиясы менен жогорку кеңешке аттанышат. Шайлоодо аталган партия өтүп кетет, бирок көп узабай президенттин балдары отурган жогорку кеңеш 2005 жылы Жогазын революциясынан кийин чачырап кеткен. Бирок Акаевдин кызы Бермет өжөрлүгүн койбой 2007 жылы дагы парламенттик шайлоого катышуу аракетин көрөт. Ошентсе дагы көздөгөнүнө жеткен эмес. Кийинки качкын президент Курманбек Бакиевдин уулу деле айырмалана алган жок. Максим Бакиев Кыргызстанда КырСУ университетинде билим алган. Россияда Тышкы иштер министрлигинин Дип академиясында билим алууга аракет кылып, бирок окуудан чыгып калган. Президент уулу үчүн атайын бир агенттик ачып берген. Өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттик. Бул орган өкмөттү көлөкөсүндө калтырып, өз билемдик менен өлкөнүн экономика тармагын өзү тейлеп алган. Ата менен баланын бул сымал жоругун жөнөкөй жарандар көтөрө албай, акыры аларды дагы бийликтен кулатышкан. Бүгүнкү чыгарылышта биз бийликтеги көрүнүктүү атка минерлердин гана балдарын, жакын туугандарын айтып берүүгө үлгүрдүк. Дагы кимдин баласы кайсы кызматта отурат? Эгер сизде маалымат болсо, комментарийге жазып коюңуз. Балким бул чыгарылыштын дагы уландысы болуп кетет. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Биздин каналга катталып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Көрүшкөнчө.